21-июлда Балыкчы шаарындагы спорт комплексте эл аралык класстагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, эл аралык мелдештин жеңүүчүсү, Азия чемпионатынын күмүш медалдын ээси Кенжебек Акилбаевдин намына жана анын машыктыруучусу Асанкул Жапаркуловдун 75 жылдыгына арналган жаш өспүрүмдөр арасында бокс боюнча эл аралык мелдештин ачылыш аземи болду. Салтанатта алгач мамлекеттик гимн ойнотулуп, өбөгө желек көтөрүлдү. Иш-чарага катышкан шаар мэри Бакыт Шаршеев эл аралык турнирдин катышуучуларын куттуктады. Шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков шаардык кеңештин депутаттарынын жана өзүнүн атынан турнирге катышып жаткан жаш мушкерлерди куттуктап, күчтүүлөр утуп, мыктылар аныкталуусуна, эмгектерди кайтып, ийгиликке жетишээрине тилектештигин билдирди. 19-24 июль күндөрү өткөрүлүүчү турнирге өлкөнүн булуң бурчунан жана коңушу Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен жалпы 300гө жакын жаш мушкерлер өз күчтөрүн сынаганы келишкен. Ушундай спорт чеберлерибиз чыга берсин. Мэрия тараптан сөзсүз түрдө колдоо болот. Биздин өзүбүздүн дагы астыга койгон максаттарыбыздын бири бул жалгыз гана шаардын инфраструктурасын өнүктүрбөстөн ушул шаардын ичиндеги эл арасынан мыкты спортчуларды дагы тарбиялап чыгарабыз. Иш-чарада Кенжебек Акилбаев жана Асанкул Жапаркулов наамдарына арналган эл аралык турнирге кошкон зор салымы үчүн Балыкчы шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын бокс боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу, бокс боюнча республикабыздын курама командасынын машыктыруучусу Уламбек Төлөнбай уулу, Балыкчы шаардык балдар өспүрүм спорт мектебинин бокс боюнча машыктыруучулары Туратбек Сулайманкулов, Сүйүн Мамытов, Балыкчы шаары боюнча бокс федерациянын президенти Муразбек Элеманов сыйланды. Кенжебек Акилбаевка, Асанкул Жапаркуловка, Сүйүн Мамытовка, Туратбек Сулайманкулов жана башкаларга мыкты машыктыруучу төш белгилери тапшырылды. Облустук спорт комитеттин сыйлыгына Асанкул Жапаркулов ээ болду.